22 жаштагы Нурали Турдалиевдин бала кезинен эле кулагы укпайт. Жакындары менен жаңсап сүйлөшөт. 4-классынан тартып Россиядагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкталган мектепте билим алган. Келечекте архитектор, курулушчу болуу үчүн алгач Казань шаарындагы колледжге тапшырып, эми билимин Бишкектеги окуу жайда улантып жатат. Спортко да ынак, ар түрдүү мелдештердин жеңүүчүсү. Сыйлыктарымдын тең жарымы спорттук мелдештерден алынган. Күрөш, волейбол, футбол, баскетбол, таеквондо, аралык чуркоо, теннис жана башка оюндарда күч сынашып, жакшы натыйжаларды көрсөтө алдым. Ал эми калган грамота, медалдар өзүм өздөштүрүп жаткан кесипке байланыштуу. Маселен, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасында өткөрүлгөн Казань шаарындагы жарышта кирпич тизүү боюнча 700 баланын арасынан 2-орунду алдым. Мага бул жетишкендигим үчүн 100 000 рубль беришкен. Награждается Турдалиев Нуралы Турдалиевич. Ушундай ийгиликтеринен улам Мадина Маматкаримова уулунун келечегине ишеним артып турат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар ата-энелерге кайрылып кетмекмин. Балдарыңарды ого бетер чектебегиле. Балдарыңарга мүмкүнчүлүк бергиле. Аллах Таала буларды бир жактан чектесе, башка жактан булардын берип койгон талант бар. Ошонун мүмкүнчүлүгүн ачып беришке шарт жасап беришиңерге кайрылмакмын. Себеби мен өзүм күбө болуп атам. Баламдын ошол каалаган умтулганына мүмкүнчүлүк берип, көптөгөн утуктарга жетти. Бизден кийин бул балдар өзүнүн келечегин башкарып кетиш керек, бала чакка багыш керек дегендей мүмкүнчүлүк жаратып бергиле деп айтмакмын ата-энелерге. Коркпоңуздар. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуу көйгөйлүү маселе болуп келген. Мамлекет алардын билим алуусуна тиешелүү шарттарды түзүү үчүн атайын долбоор иштеп чыккан. Ал 8 колледжде колдонулуп жатат. Бир өзгөчө мамиле жасайбыз. Өзгөчө мисалы үчүн окууларга жооп бериш үчүн алар менен биз интернет аркылуу иштейбиз. Интернет аркылуу жазып, WhatsApp аркылуу ал ооз по губам дагы бизди окуйт. Андан сырткары биз жазып да беребиз. Телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу. Кыскасы айтканда биз аны менен иштөөдө өтө деле бизде кыйынчылык жок да. Шарттар сүйлөй албаган балдар үчүн гана эмес, мисалы үчүн болушу мүмкүн буту колунан бир аз майып болсо дагы бирок баса алат. Ошондой сыяктуу дагы балдарыбыз бар. Нурали курулуш тармагын чоң атасынын жолун жолдоо үчүн тандаган. Ал дагы билимин тереңдетип, өз ишинин эң мыкты адиси болууну максат кылып турат. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.